Ич өткөк кусуу жана дене табынын көтөрүлүшү менен ооруканага кайрылгандардын бири Нуркыз Закирова. Ал баласынын абалы начарлап кеткенден кийин медициналык жардамга кайрылууга аргасыз болгон. Дарыгерлер мындай белгилерди жеңил кабыл албай, өз алдынча дарыланбастан дароо медициналык мекемеге кайрылуу керектигин эскертишет. Өзгөчө жаш балдар ооруну оор көтөргөндүктөн убагында көрсөтүлгөн жардам олуттуу кесепеттердин алдын алат. Бул жака кечинде келдик, саат 8-де. Отравление болуп келдик да. Кызым ошо күндүзү где-то обедтерде 12-1лерге жакын арбуз жеген да. Арбуз жеп, бассейнге да түшкөн болчу да. Түшүп, анан бул жака сразу эле приемныйга келдик. Биз биринчи приемныйда бизге диагноз ошо отравление на кишечниктерине суг өткөн деп берди да. Келип, ошол күнү кечинде сразу эле таразага тартып, вес рост өлчөп, регистрация кылды. Врачтар өтө жакшы кабыл алып ал жерде инфекционный жакка. Анан келип бул жака отделенияга бөлдү бизди, эми регистрация кылып туруп эле. Азыркы тапта Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарында пневмония, корч ичек инфекциялары жана башка жугуштуу оорулар менен 188 бейтап дарыланууда. Алардын 126-сы жаш балдар. Дарыгерлердин айтымында акыркы күндөрү ичек инфекциялары жана дем алуу органдарынын оорулары менен кайрылгандардын саны көбөйгөн. Аларды ичинен биз эми кишечный инфекция деп айттык го, ич өтүү. Бул биринчиден дене табы көтөрүлөт, ич өтүү, бул аябай суюк болуп келет, ичи бул 5-6 жолдон көбүрөөк болуп, жашыл түстө келиши мүмкүн, иногда кан аралашып келип калышы мүмкүн, аябай көп кусуп, жегенин чыгып кайра, ошолор менен бизге биринчиден бизге кайрылышат. Бул кабыл алуу бөлүмүнөн ал жакта биринчи жардам көрсөтүлүп, кийин уже биз баланын состояниясына, бейтаптын состояниясына карап, биз уже отделенияга, бөлүмдөргө бөлүп жаткырабыз балдарды. Адистердин белгилешинче, ичек инфекциялары көбүнчө булганган суу, туура сакталбаган же сапатсыз тамак аш, ошондой эле жеке гигиенанын сакталбашынан келип чыгат. Айрыкча жай мезгилинде азык-түлүк тез бузулгандыктан көчөдө сатылган тамак ашты этияттык менен колдонуу сунушталат. Дарыгерлер ар бир тамактануунун алдында колду самындап жууп, жашылча жемиштерди таза сууга чайкап пайдаланууга жана ичүүчү суунун сапатына көңүл бурууга чакырышат. Эгер ич өткөк кусуу же дене табы көтөрүлүү сыяктуу белгилер байкалса, өз алдынча дарыланбай, сөзсүз дарыгерге кайрылуу зарыл. Анткени оорунун алдын алуу аны дарылоодон алда канча жеңил. Гулиза Шириева, Маруф Шакиров, УТРК Ош.